Салем сіздерға. Менің есімім Абдулет. Сосын хип-хоп жанрында рэп айтушы болуға келем қазір. Жасым 23-тө, 13 күннен кейін сол 24-ке шығамын. Музыкаға 18-16 жашыман келдім. Сосын 5 жыл болды сол. 2020-да бұйырса 6 жыл кетеді. Рэпке айланысып жүргеніме, сол 8 жаш жүргеніме 17 жасыман бастап айланысып келдім. Мен Бишкектен келдім. Сол НТК интервью деген Бишкектен алып кешеде келгем. Уже 2 күндөн бери кашан барамын сол НТК. Негизи НТКдан унайды ма? Не дегенде сол хип-хопто қазір өзүнчө хип-хоп деген бөлүнө турган нерсе бар го. Сонун каналында НТК. Басынан негизи мен зип-хопты баштаганда да сол НТКдан көрүп бастагам. Кагаз кемеден сол НТК кашан барам, мен да бара турган күн келеби деп жүрүп, сол келип чакырганда катып калып кеттим да, сосын сразу дайындандым да. Сумка алган жокмун, ишип кетип калдым. Сол, я хип-хопты тыңдайм. Хип-хоп мага да унайт. Сол казыр зип-хоптон да хип-хопко көп аракет жасап жатырмын. Зип-хопту караганда хип-хопко өтөйүн деген планда бар алдыда. Я зип-хоптон хип-хопко өтөйүн деген. Казакстан Project X деген проект болгон го. Проект сол Эрболот аган проектисине келип, сол жерден балдар менен сүйлөшүп, практиканы сол мага айтат, кыргызча сөйлөсөң былай сүйлөмө, былай сүйлөйсүң, былай дурус болот деп солар менен сүйлөшүп жүрүп, практика болуп, сонда үйрөнүп кеттим. Байланыс сол Project X'те балалар менен, сосын мисалы сол качкан балалар сол жерде казыр дарада жүрүшөт, көбүнчө Алмаз деген бар, Айшик деген, сосын почти где-то 90% Project X'те балалар менен казыр айланып сүйлөшүп турам. Хип-хоп унайт мага. Мен зип-хоп башла эле, сол мен рэп окуп жүргөндө хип-хоп чыкканга уже 5 жыл болуп кетти. Басынан эле унайт. Найнтуан хип-хопту жаратты, сонун бар тыңдап келем. Найнтуан өлөндөрүнөн баштагам, казыр сол башка артисттерден да, хип-хоп группалардан да, сол артисттерден да көбүнчөсүн тыңдайм, мага унайт. Сол үчүн зип-хопту казыр кичине токтото туруп, сол хип-хопко аракет жасап көрөйүн деген ой бар. Казакча өлөндөр жазууга казыр сол казакча текст жазган баарлар дос балдар бар. Солар менен сүйлөшүп, олар менен жардам сурап, казакчага өтөйүн деген планда бар азыр. Бла деген кыргыз зип-хоп, бирок да казакча сөздөр косуп кетем. Сол анда да жанын казак дос балдар бар го. Сонун экөө менен бирге отуруп текст жазган болотмун. Аларга айттым, бул кыргызча текст жазсын, былайсың. Может, казакча кичине сөз кошула аласың десе, оодарып беремиз деди. Окей деп оодарып көрдүк да, сосын мага унады. Сразу жаттадым да жазып салдым. Сондай казакча тил да негизи кыргыз тилге караганда рэпке жакшы отурады, жакшы адеми чыгат. Сол үчүн алардан алдым да оодарып беришти. Сосын мен де өзүм кошуп жаттап казакча жазып салдым. Солай болду. Бүтүп сүйтүп деген сол айланам бар, байланыс оларды жайго, него, байго дейт, кичкене жетишпейсиң маган деген сол сөздөр. Алар Казакстанда Нурлан жана Жибек кыз бар, бирөө тоже рэп окуйт, Нурлан деген баласы. Экөө него, X түгөй болду. Сол экөө казыр жаңыдан чыгып келатыр. Солар менен Бишкекке келишкен болчу. Студияга чакыргам. Казакча негизи альбом, айта кет, сол казыр сөзүн айта кетейин. Альбом жазган болчумун 6 тректен. Сонун 2 өлеңи бар, казак тилинде чыгатын. 4 өлеңи кыргызча болгон болот. Бла деген сол альбом ичиндеги биринчи трек болуп чыгат. Толккан эмес, мини альбом, 6 өлеңден турат. Ол дайын, бирок да казыр айтып отурмун го, мен зип-хоп кылып чыгарайын дегем. Сосын экөөн чакыргандан экөөнү просто казак тилинде чыгарып коеюн дегем. Энди казыр мини альбомдо 4 түр бар го, кыргызча. Сону казакча аударып, казакча чыгарайын деген. Баарын казакча, бар. Мини альбом бар, хип-хоп болатын. Жок, таза хип-хоп болатын. Себебин айттым го,
кипоп казак тили негизи рэпке жакшы отурады биринчиден, экинчиден кипоп мындайтын аудитория негизи публикасы барго, сол уже жакшы кабылдайтын негизи. Кыргызстанга караганда, Кыргызстанда азыр дайын эмес көбүнөсү. Бизде жанагындай тойго барып ырдайтын ушундай барго, даже рэп негизи бизде Кыргызстанда өтө көп өнүкпөсү элек. Сосын рэп өсө элек болгондуктан зипоп дагы рэп зипоп жанрында ага өзүнчө көп бар. Типа адамдар көнүү керек. Адамдар уже көнүп угуп баштаганга убакыт керек дейм. Убакыт мен уже азыр жашым 24 өтүп калды. Аз болуп аткандыктан убакыт тез өтүп кетип атат. Сосын кипопко аракет, кипопко. Сосын кипоптон да маған калай айтсам, жылуу кабылдайтын кипоптогу муну тыңдармандарым. Сол үчүн солар үчүн өлеңдерим барын казакча которуп, казакча тартып берейин деген ойлор бар. Бла деген негизи жок, анын өзүм жазган жокмун, онун Beatmaker деген сайт бар. Сол жерден алгам инструменталын. Сатып алган жокмун, сол былай болгонго, ол жерден 5 битти бекер алууга болотун. Сол жерден. Сол ушу 5 биттин чейин алууга болот, бесплатно алууга болотун. Сол 5 биттин арасынан бирөө сол бланын минусу инструментал. Солай сондон алдым. Сосын сразу минус мага унаса, сол отуруп тегиз жазгым келетин. Отурдум, как раз студияга нелер келген, Казакстандан айттым го, жана 2 таныс келген. Сосын алар менен отурдум да бирге жаздык. Сол мен жаздым биринчи басында, демка берсе кичине жаздым да аларга айтып бердим, типа былай сен может казакча косуп көрөсүң деди. Хорошо деп казакча сөзүм прям мага унап калды да. Окей, калтырабыз. Может дагы кошобуз, сен басында кичине кошолуп деди. Хорошо деп. Сонда зипоп кылып чыгарайын деген башында. Сосын кайра ойландым да, таныстарым көнүүсүн мнениясын угуп, сосын хип-хопко аракет салайын деп. Сол үчүн казакчасын басында кичине коштум. Келеси тректер общий тек казакча болот. Бла деген бул не сүйлөй беретин, айтып койду мындай бла деп сүйлөй беретин деген сыяктуу, бла көп сүйлөйтүн деген го. Хейтерлерин же башка бир жакпаган тыңдармандарын айтып беретин го, бла аркасынан сүйлөй беретин. Сен калай экениңди жаныңа келип билмейтин алар. Сен менен сүйлөшпөсөк, мисалы сизге мен сиздин атыңыздан бла сүйлөй берем, может кээ бир жерин уга сизге жаман тиетін жеген же может өзүңүз ойлоп каласыз, мен айтып атса, аркаман сүйлөп атса, может мен шынында сондай адаммын ба деген сурак чыгатын. Сол үчүн сол бла деген соны берет. Клип былай болду. Негизи клипти дайындык жок болгон менде. Басында 2 локациядан просто блага сүрө салып, негизи основной трек эмес болгон бул. Просто биринчи примерный трек салып көрөлүк, калай болот, дублека калай кылайтын деген ушундай чыгарып, сого обычный эле фондордон, 2 фондон клип эмес, былай эле трек жазып туруп, сону YouTubeга салып көрөйүк деген. Сосын режиссер менен сүйлөштүм, өлөң мага катуу унап калды. Типа 2 обычный видео тартууга болмой калатын. Может, кош полноценный клип чыгарамыз деди. Хорошо дедим. Сосын 3 күн дайындыкка эле жетишкен жокмун. Сол кичине заттарымды чогулттум. Режиссерге айттым, давай эрте тартамыз деди. Бизде сук болуп бараттын. Как раз эшиктен да кадрлар болгон. Как раз сук болгон байланысты эшикте кадрлар азыр кошулмай калды. Көп кадрлар, башка да кадрлар болгон. Сосын би жагынан сол би жагынан мен басында бир топ менен сүйлөшкөн болотум. Бишчилер топ менен. Мен айттым го, сол 2 эле кадрдан видео тартып салайын деген. Сосын режиссер айтып салды, полноценный тартамыз деп. 3 күн убакыт бердим, 3 күндөн баштайбыз деп. Сол үчүн сүйлөштүм. Ал бишчилер бийин койду. Сосын 3 күндөн съемканы уже баштаганда би мага катуу унамады. Билбейм, мага катуу унамады. Ого чейин мен Кореяда азыр таныш кыздарым бар. Би Кыргызстанда бийлеп жүрүп, сол Кореяга кетишкен азыр. Сол же студияда өздөрүнүн жумушун жасайт, хореограф болуп. Мен бланы жазган кезде соларга жибергем. Солар өздөрү негизи хореография коюшкан болгон. Аны бизге жибермек, ону
бишилер жаттап сосын билеп чыгыш мага. Мен солорго айттым, типа сендер хореография койгонсуңдар го, сонун видеого тартып акфондан дейсиң. Ушундай клип түшүрүп атам, мага би керек болуп атыр. Бишилерге убакыт жоктуктан типа мага унамай калды. Мага жардам бергиле деп солорго жаздым. Солар съемка түшүрүп беришти да, мага жиберип жиберишти. Сонун клипке кошуп салдым. Эзиге катуу уксататын. Сен сүйлөгениң да эзи сыяктуу, рэп окуганың да эзи сыяктуу кийинесиң. Сол неге сен эзиң типа копировать этесиңби деген сыяктуу. Бирок неси жакшы. Көбүнө типа менин тыңдармандарым айтатын, эзиге уксайсың, бирок копировать этесиң деп эч ким айтпайт. Эзи экөөң күйүп калган сыяктуу уксайсың дейт. Билбейм, мен может былай болот го, ар бир адамдын өзүнүн стили болот. Мага унайтын стиль. Может мен киетін кийимдер эзиге унайтын, эзиге киетін кийимдер мага унайтын. Жалгыз эле бир адам кийим кийбейт го. Жаккан кийим болсо албассың, сосын эртеси карасаң эзи кийип жүргөн болот. Фанаттар айтат, сен эзинин аркасынан копировать этип кийип жүрсүң дейтин. Эзин сыйлайм, ал катуу таланттуу рэпер. Сонун өлөңдөрүн тыңдайм. Сол эч кандай копировать этитин деген не жок. Аңгеме жок менде. Бирөө постоянно не го. Кээде мен пост салып калам, сосын эзиникин көрмөй туруп салам. Маған жазса типа сен неге эзин сүрөтүн уксатып салып салдың дейтин. Эзин страничкасын ачсаң меникине уксаган сүрөт турат. Мен чынында эзи салды, мен салайын деп ойлогон жокмун. Сол жанында мен салгандан кийин эзи салатын болуп калдым. Менде сол уксайтын сүрөттөр көп. Сондай мен оны пландабайм. Азыр эзи салатын, сосын мен сразу салам деп. Андай болмайтын. Случайность болуп кетет го. Жо, мен билей алам. Я билейм. Мурда топто болгондо да не би. Азыр жалпы зипоптун эң башкы, зипопту создатели деп орусча айтууга болот. Зипопту чыгарган топ бар, жөн эле деген. Сол жакта рэпер, солист болгом. Өкүнүчкө бир жыл өттү, сондан өкүнүчкө орай продюсер менен кичине тилте алып салбастан группа азыр шашырап кетти. Сондуктан соло жумуш жасоого аракет кылып жүрмүн. Кыргызстандан азыр зипопко дал келетін балалар табуу кыйын, таланттуу балалар табуу кыйын. Сол үчүн издеп көргөн жокмун. Убактын бала издегенсе, сол может келеси башка да топко чакыруу болса, мен киргенге дайын. Нези топ. Жок, ман топ нези унайтын. Сол артист болгонго караганда сол топту кызыктуу деп ойлойм. Кулактандыруу, кулайыңа келин баса, WhatsApp, жакшы жашоо башта, план бар башка, көздөш мен башта, мен даш сугуям, өскөнкөр, мен урам, убакыт менен жарышам керек деген, алышам сага деп өзүмө күмөн майтик керек мага дейм. Фандом аты жок, азыр да мен дайын эмесмин. Фандом азыр менде шалк фандом көп, үлкен фандом жок. Сол үчүн канча дайын болгондо, мен өзүм дайын болгондо, мен өлөңдөрүмө, сол мен тыңдармандарым дайын болгондо ойлонуп көрөм. Хейтерлер көп деп айта алмайм, просто группалар солга даяр эмес, и тыңдармандар да даяр эмес колдоого. Сол жаңы жанрга азыр даяр эмес. Азыр убакыт керек, сол иштөө керек, сапа керек. Солорго азыр Кыргызстан зипопко убакыт керек, сонун дамытуу үчүн. Текстен айтасың, типа сен өзүң адам менен бирөөнүн аркасынан сүйлөгөнгө чейин адам билмейтин аркасынан сүйлөмө. Эгерде сен көп нерсе случай болуп кетет го. Азыр мына жакында 2 апта мурун Кореядан 2 популярный рэпер өлдү. Рэперлер каза болуп калды го, типа погибли. Сол хейтерлердин айынан, типа алар кечке жаза берген, хейт жаза берген, ал ойлойтун, мен чынында сондай адам турбаймынбы, көп адам сондай жазса, анда мага не кереги бар? Тыңдармандарым
унатпаса, мен чыгармачылыгымды унатпаса керек эмес деп бирөөсү газ менен өлдү, бирөөсү да эмнеси болуп, короче, самоубийство алып өздөрүн солардын айынан. Сол хейт жазган адамдардын күнөөсү деп ойлойм. Сол үчүн айта кетсин десе, сол калай жакпаса да сен адам билмегендейин аркасынан сүйлөмө деген го, бла деп сүйлөй бересиң сен. Ал адамга калай жетет, калай ондан стресс болуу мүмкүн, адам соларга жеткирмөө үчүн өзүңдүн басың менен ойлонуп туруп оозуң менен чыгарып сүйлөө деген сөз го. Азыр сол музыканы аранжировщикке берип атам. Солар жазып атыр, өзүм жаза алмайм. Бирок да битке көп өзүм кызыкпайм. Негизинде биттен башкасын жазайм. Өзүм студиям бар, кыскасы. Сол жерден мүмкүнчүлүктөр бар бит жазууга, бирок өзүм кызыкпайм. Салем да бир жол тыңдармандар, сиздерге рахмет, бар болуңуздар. Эгерде мен кылып жаткан музыкам сиздерге жакса, сол бир толкунда болок деген сөз го. Сиздерге рахмет. Хейтер болосуңба, сүйүп угатын фанаттар болосуңарбы, бар болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Мен сиздер менен Абдулет, яғни суу калай айтып болотун. Рахмет.